Assalamu алейкум, урматтуу достор, мына жерге токтоер. Бүгүн 7 февраль. 7 февраль. Биз азыр кантка келдик. Бул жерде да бир эжебиздин акыбалы, оор акыбалда эле, ошол акыбал боюнча келип чагылдырсак, бир жум ичинде азыр биз 25 000 сомдой акча чогулуп калыптыр. Биз мындан бир 5 күн мурда ушул жерге келип сиздерге бир маалымат таратканбыз. Не папа, заходи туда. Өзүңүз кандайсыз? Чарчабай иштеп жүрөсүң. Чарчабай биз кантебиз сен чарчасаң. Жок, чарчабаган аракет кылып атам, эже, Кудай буйрса. Бүгүн арттай түшкөнсүң. Жок, жакшы. Жакшы буйрса. Мен жатам. Аяк ойдон эле. Шу. Кантта эме токмокто бир эже бар экен. Ошого барып келип атпастык айла кетейинчи деп кайрылдым да. Буйрса. Урматтуу достор, биз азыр эжекебиздин жанына келип, мындан алдын ушундай бир билдирүү жасаганбыз, кайрылуу жасаганбыз. Эжеке менен ооруп аткандарына байланыштуу, каражаттын жетишсиздигине байланыштуу ушул элге кайрымдуу калкка кайрылып, ушу келиңиздер, жаткан бир тууганыбыздын энекени бир тууган катары сыйлап, бир кичине болсо да каражат чогулта калсак, ден соолук жакшысына себеп болсок деген үмүттө чагылдырганбыз. Ушул аралыкта чогулган каражат мага азыр эл сомдон Сбербанктан чогулган акчаны карындашым айтты. Ушул 39 000 сом чогулуп калды. Урматтуу достор, бир канча күн алдын чагылдырганбыз. Ошо 39 000 сом чогулуп калат эжекегечи. Мен ойлойм, ишенем. Анткени биздин аркабызда Ополтободо элибиз бар, журтубуз бар. Мына ошол 39 000 сом деле айтышка жеңил, бирок аны таба келиш үчүн өтө кыйын. Бирок ошондой акчаны, каражатты колдоп алып көрсөтүп аткан бир туугандарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса эжеке. Кудай буйрса ушул датаны колдоп атышат, жазып атышат. Эжеке жакшы болуп кетесиз, туруп кетесиз, үмүт үзбөңүз деп эле баарыбыз эми жазып атышат. Рахмат эл журтума ушинтип поддержка кылып колун сунганына. Ушинтип кыйын акыбалда бирөө чалып, бирөө акыбалын сурап койгон жакшы нерсе экен. Силерге да рахмат баарына. Кадырларыма, журтума баарына рахмат. Мага ким жардам бергенде ушул баарына рахмат, ыраазымын. Ошол дагы эмне айтайын. Сөзүм деле калган жок, баарына жооп берип атам. Ошол силер да оорубагыла, ден соолуктуу болгула. Урак жерде жүргөндө аман эсен иштеп биякка келип алгыла. Бияктагылар биякта аман болуп, ошондо главный ооруп жатып калбагыла. Кудай соолук берсин. Сизге дагы жараткан Аллах Таала берген дартын ачпай берсин. Эжеке, мына достор, эжекем дагы ушулдай ал күч кубатында эч кимден жардам сурабай туруп, бирөөгө жардам берип жашап келатып, анан ушундай бул тагдыр деген оор экен. Тагдырдын жазмышы жараткандан экен достор. Бирок биз билбейбиз да эртең бизди кайсы күн күтүп атканын. Ошон үчүн мен айткым келет. Дайым айткым келет. Ушул кайдыгер болбосок, мен берген акчам неге жетмей эле дебейли. Эгер чөнтөгүбүздө 100 сом болсо, ошон 20 сом бергенге ыраа көрөйлү достор. 100 сом болсо, эми 100 сом ким үчүн өтөсө жок дейсиңер. Кудайга шүгүр, иштеп аткандарыбыз бар. Чөнтөгүбүздө миллиондорду, миллиарддарды салып деле мына байлыгын каяка катарын билбей жүргөн биздин бийлик өкүлдөгү биздин аталар бар, агалар бар. Мен ошолорго кайрылып айтар элем да, ушул бийлик өкүлдү, мындай бийлик тарапта кызмат, ушу бир кызматты канчага баалап, бүгүн ушундай жашоо өмүр сүрүп аткан бир туугандарга айтар элем. Ушул канчалаган компанияларды ачып отуруп, башы жетпей алган биздин аталар бар экен. Бүгүн коомчулукта муну укканда жүрөгүң мындай бир төбө чачың тике турат. Бирок урматтуу ошол аталар, агалар, замандаштар, дүйнө байлыгы эртең аркабызда калат. Муну жакшы билебиз. Бизден дагы укмуштуу адамдар, падышалар өткөн дүйнөдөбүз. Бирок азыр ошол байлыктын бир гана учун
ушундай бир үй бүлөгө бөлүп койсок, бир үй бүлөдө дегенчи мына бир эле эжебиздин үй бүлөсү өзүнө эле эмес, кыздарына, бала чакасы, небересине, жээнине ушу энекеден тараган канчалаган балдарга чоң жакшылык тийген турат. Ошону эске алсак, мен деле эми колуман келгенин жеже чуркап ушу келип сизге келип чаба элекедей болуп чаап келип ушул чагылдырып ушудан битке тыйын бөлүп түшүп сиздин ден соолугуңуз жакшырып калса себеп болсок деген ой менен эле келип калып атам. Бирок мен сүйүнүп атам. Мына азыр дагы токмоктон бир кыйналган энени чагылдырганыбызда ушу балдарын жетелеп жүргөн эне деп. Ошого ушул ютубтан ис чыгаргандан кийин ошонун телефонуна байланышып эле ошол атымды атабай деле койгула деген кыргыздын бир чыныгы инсаны, кайрымдуу адам өзүнүн атынан эле бир үй сатып берип коюптур. Ошонун үйүнгө сүйүнүп келатам да. Мына ушундай адамдар бар экен. Ошонун дагы бир адам өзүнүн чөнтөгүнөн эле бир адам экинчи адамга үй алып берип атат. Үй, турар жай, заңгыраган 2 бөлмөлүү. Муну араб алып берген жок, муну Кытай, башка улут эмес, кыргыз. Ошон үчүн мен ишенем. Биз ишенебиз. Анткени биздин аркабызда эл бар, журт бар. Эжекемдин деле акыбалын көрүп туруп бир чөнтөгүндө бар, колунда бар, адамдар бар, жок эмес. Мүмкүн жүрөгүнө мээрим салып бир эле адам чыгып ушул эжекемдин ден соолугун жакшыртышына кете турган каражат 2,5 миң доллар экен. 2,5 долларды балким бир эле инсан көтөрүп коер жүрөгүнө мээрим салса. Кудайыбыз ошодон үмүтүбүз чоң, эже. Анан сизге дагы бекем ден соолук. Азыр эме чогулган каражат 39 болду бизде. Ушуга дагы да аракет кылсак, колдон келишинче эми болушунча аракет кылайлычы. Анткени күнү түнү уйкусунан ушундай кыйналып турган энелерге Кудай буйрса, мен ойлойм сөзсүз жардам береличи достор. Сөзсүз жардам берели.